أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات في الأرض من ذا الذي يشفع إلا بإذنه يعلم ما بين أيديكم وخلفكم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Ya Allah'ım şu Kur'an suret bitti. Cami ve Müslümanlar arasında bizim kızın çıkancı gitti. Ulan Yegitbayev'in marhum ruhuna bağışlanған olsun. Жатқан жері жайлы olsun. Allah'ım öz rahmatını alıp kabir azabından tozandan sақтап, жайын жанаттан берген olsun. Amin. Allah'a Да, болуш. Алейкум салам, болуш. Құран оқып аттығылы да. Келдің бе? Gel otur. Ne sen otur? Alo. Göyle yele, göyle. Жана башка программабыз бар. Азыр биринчи сөз Аксакал эжебиз Мукаран эжеге берилет. Сиз сүйлөңүз эже. Саламатсыңарбы, туугандар, баардыгыбыз бир Кыргызстандын балдары, кыздары ушундай күнү чогулуп, бирибизди маңдай тескелешип, көрүшүп, баягы өмүр көрсө 100 ай деп атайын ушу чай ичип, бирибиз менен таанышып отурайлык деген жакшы ой менен бүгүнкү күндү чогулуп отурабыз. Анан биз дайым ошо кыргыз боюнча калышыбыз керек. Бирибизди көргөндө саламыбыз түз болуш керек. Ошол эле биздин максат ой. Башка бир жаман жакшы ойдон алыспыз. Анан келип бүгүн биздин чогулушубузга мына Уланбектин немеси эскерүүсү туш болуп калды. Биз бул баланы жүрөгүбүздүн төрүндө сактайбыз. Дайыма эстейбиз. Жаткан жери жайлуу топурагы турк болсун деп мына Куран Фата тилеп отурабыз. Биз дайыма ошо кыргыздар бир эле болойлук. Тынч болгула, каерде болбогула, балдар, кыздар. Эч жамандык көрбөйлүк. Өйдө кырсыктан алыс болойлук деп ушул ниет менен ушул койсой Куран окуп канчыгарып деп өзүбүз ушинтип ойлодук элек. Бүгүн мынандай болуп эскерүү дагы кош неметип калдык. Мында болсо биздин кыргыздын биримдүүлүгү деп элестетем. Эми кеңештин мүчөлөрүнө сөз берилет. Турду мырза сизге сөз. Саламатсыздарбы? Өздөр барыңыздар билесиздер, уланып турайт. Кокусуздан дүйнө салган эң чыган журналисттердин бири, эң чыган мекенчи жигиттер. Кыргызстанда баягы жашында 28 жашында оң солго Кыргызстандын түштүгүнө Кыргызстандын баарына таанылганында эр азамат чанда кездешет. Биз азыр ошо бир мекенчил жигитибизден айрылып барыбыз терең кайгырып турабыз. Бүгүн өткөнүнө 7 күн болду. Туура. Бүгүн мындай айтсак ошо 7 күн дагы Кыргызстанга көчүп жатат. Эми ошо уландын кылган ишин аркалап кете турган биздин ушубуз кур эмес, дагы өсүп келаткан балдарыбыз бар, жигиттерибиз бар. Ошо баарыңыздарга көңүл айтамын. Анан баарыбыз баягы кыргыздар бул Москвада жүргөн кыргыздардын, мигранттардын баарыңыздар билесиздер, ар биринин көйгөйү бар. Ошо анан дагы биздин өзүбүздүн бир максатыбыз бар эле, кыргыздарды чогултуп, бир мушунда кылып биз качан ынтымакка бириккенде гана Кыргызстан болот. Качан бири-бирибизден бөлүнбөй калганда, урук-урукка
регионализмге, аймакка, түндүк түштүккө бөлүнбөй калганда гана биз Кыргызстанды оңой алабыз. Ошон үчүн ушу биздин өзүбүздүн максатыбыз бар, что кыргыздарды түндүк түштүккө урууга бөлбөй, бир муштумга, бир жеңден кол чыгарып бир жакадан баш чыгарууга чакырып атабыз да. Ошон үчүн эми азыркы эскерүү болуп турат, могу эскерүү бүткөндөн кийин дагы кененирээк сөз кылабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Кийинки сөз Максуталы мырзага сизге. Урматтуу жалпы ушул жерде отурган жамаат, мырзалар жана айымдар, хуш келипсиздер. Бүгүн бул Кудайдын куттуу күнү, бири-бирибизге жүз көрүшүп, бир чыныгдан чай ичип, кичинекей алтындай болгон убактыбызды бөлүп отурабыз бул жерде. Негизги тема бул жерде бүгүн эч кандай бир иш-чара жок, эч кандай бир саясат жок. Бул жерде негизги маани ушул Уланбек Эгизбаев жердешибиз, замандашыбыз, менибиз, тууганыбыз, өзүбүздүн бир кыргызыбыз эскерүү күнү болуп атат. Ушундай деп түшүнсөк болот. Эми бул журналисттик кесип деген бул абдан татаал кесип экен, кесиптердин эң бир татаалы ушул экен. Анткени ар бир ушул кесиптин ээси, ар бир журналист жанагындай ашууларды ашып, ысыкка күйүп, суукка тоңуп, кечүүлөрдү кечип, баягы мыйзамдын негизги жазылбаган мыйзамдардын үстүндө иштеген калк болушат экен. Ушул бала эң негизгиси жаш кетти. Эң бир өкүнө турган нерсе ошол. Анан кандайдыр деңгээлде бул бала кайтыш болду, аны бир Алла билет. Ал жерде бир эч кандай биз жоромол кошумча сөздөр жүргүзбөшүбүз керек, ичибизден гана ойлонуп калышыбыз керек. Эми не деймин? Ушул баланын жаткан жайы жаннат болсун, топурак болсун, эки дүйнөсү абат болсун. Аллахым эми ушул баланын аркы дүйнө болсун. Ошо бейишинен берсин. Ушул жерге келген менин кыргыз туугандарым, аман болуңуздар, эсен болуңуздар. Кудайым кырсыктан сактасын. Жаш өлбөңүздөр, жамандык көрбөңүздөр. Ишиңиздерге ийгилик болсун, өзүңүздөргө ден соолук болсун. Анан бардык маселелер, бардык көйгөйлөр барып туруп социалдык тармакка такалат экен. Социалдык тармак түйүн келтирип, финансылык жакка көз каранды экен. Баарыбыз ошо 4 тиын табалы, бала бакыра багалы, тигинтели, мынтели деген жакшы ойлор менен жүрөбүз. Негизги биздин максатыбыз мынтип жүрүш эмес, муну каалабайбыз. Ошондуктан элдин сезими оңолуш керек, эл ойгонуш керек, бир бүтүнгө келишибиз керек, дагы ынтымакчылыкка чакырышыбыз керек бири-бирибизди. Вот Тургунбек ага айткандай, түндүк түштүккө бөлүнбөшүбүз керек. Албетте биринчи учурашканда мусулманчылыктагы тартипти кармап, салам айтканды билели, ассаламу алейкум, жакшысыңбы? Анан экинчи кыргыздын негизги даңгазасы сиңиз ким болот, таанышып алалы. Ансыз биз келип эле кайсы жерден болосуз? Ошого айтып алдык. Бул жер эчтеке чечпейт. Биз өзүбүз кыргызча сүйлөп аткандан кийин, жерибиз Кыргызстандык болгондон кийин бул жерде бир тууганбыз. Мен силерди иши кылсаң ынтымакчылыкка чакырам. Ынтымакчылык бар жерде ийгилик бар. Тартип, тазалык бар жерде жакшы жетишкендиктер бар. Ушундай бир жакшы күндөр боло берсин. Эми бүгүнкү күн ушундай бир өкүнүчтүү болуп калды. Алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп келипсиздер. Ушундай бош убактыңыздарды ушундай жаратылыш менен сүйлөшкөнгө бөлүңүздөр. Жашынака бир салкын жерде, бир көлөкөдө суунун жээгинде китеп окуп дегендей жакшынака баарлашып, өткөн кеткенди сүйлөшүп, кыргыздын салт санасы бар, үрп адаты бар, санжырасы бар, ошондорго эстеп, артыбызды карап, кимдин баласыбыз, каяктан келгенбиз, кандай элбиз, тарыхыбызды билип, өзүбүздүн тарыхты билбеген бул негизи уят болот. Ошондуктан эми көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Дагы бир жолу айтарым, ушул эң өкүнүчтүү күн бүгүн ушул баланы эскерүү күн. Калган жагы жакшы болсун. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Кийинки сөз Канатбек мырзада. Так, мен отуруп эле сүйлөй берейин, капа болбойсуздарбы? Мен атым Канатбек, урматтуу туугандар.
mekendeşler, ağalar, eceler, karındaşlar. Özüm Kırgızstandın bazar kurgandan bulam, Yalovat oblastı. Bardığız şunday bir migrant bolgandan keyin biröөнүн elinde, biröөнүn yerinde şunçalık dengelge jetip kaydıger emes adamlar bardığız toplolup şu ertenki mamleketimizdin geçeki şunday ökünüçlүү болгон adamlarыбызды eskerip oturganыбыз үчүn çoğ жетишкендик. Şunday merapриятияларды көбөйтүп kaydıger emes adamlar şunday uyuşturup, organizovat etip, yürgüle baskılar, tiyaka basalı dep yürgen adamlarga çoğun rahmat. Men şu razıcılık bildirem hazır şu Mukarrem ejege. Nerede men adaşım var eken Kanatbeke. Şular men geçe jakında ele bildim bul uyumdun emesin. Anan men dagı iki kolum menen koşulayın. Men de ошондойлорду kaalap жүргөнмүn. Men de şu barayın. Men de çok ошо ынтымакта болуp көбөйүшөйлү, ынтымакта болойлу деген максатта бүгүн келдим мына алдыңыздарда. Биздин максат эмне? Maksat ушул экен, ушундай бир ушул жерде бирөөнүн элинде, бирөөнүн жеринде жүргөн ушу баардык мекендешибиз ынтымакташып көбөйсөк, бири-бирибизге жардам берсек, бир нерсени акылдашып сурасак, эртең бир биримдикте болуп туруп кандай мероприятиялар болсо бирге барсак, ынтымакта чечсек, баарыбыз бир менене, бир билек, бир тилек болсок деген ойдо ушундай бир чогулуп калып отурабыз. Şu gelgen kaydıger emес adamlarımızga bardığına rahmat aytar. Razıçılık bildiremin. Mına hazır bugünkü keçeki mına ötüp ketken inimiz Ulan Egizbayev'dagi Kırgızdın çıgan uğulu bolчу. Bunday adamlarına 21-ci kılımdın patriotları bolgon bular, yaşlardan çıkan patriot. Bu okşugan dagı bir deputatımız var, Canar Akayev degen. Şunday patriotlarımız göbөйсө экен. Şundaylarga bir jürek tayak bolsa eкен деген maksatda жүрөбүz дейmiz. Şunday adamlarımız göbөйсө, bizim Kırgızstanımız olsa, mekenimiz жақсы, ekonomikası көтөрүлсө, zavod fabrikalar kurulsa, şonda жерде иштейт элек деген bir ойлор келет да бизге дагы. Анан ошондуктан аны биз ким кылат? Аны биз эл, чогуу эл кылат аны. Эртеңки кечеки президент шайлайбы, депутат шайлайбы, аны ким шайлайт? Эл шайлайт. Эл кандай шайлап атат көрүп атасыздар мына. Кээ бир элде ошонсон эртең жолдор менен барып атат. Ошондуктан баардыгыбыз бир билек болсок, гана көбөйсөк гана биз эртеңки мамлекеттин экономикасын көтөрө турган катыктуу, тажрыйбалуу адамдарды шайлап алгандан кийин биз кетишебиз. Ансыз жетише албайт экенбиз, урматтуу мекендештер. Биз ошон үчүн мына экономиканын ылдый экени үчүн, ekonomikabız bari korrupsiyaya girip ketkendigi üçün чиновниктерибиz ушул жерде жүрөбүз да биз. Бала эртеңки ар бир адам ойлош керек. Мен эмне үчүн шайлап атам деп. Ал өзүн ойлобош керек. Эртеңки бала чаканын тагдырын ойлош керек. Мекендин тагдырын ойлош керек. Шайлоого барардын алдында ар бир адам өзүнчө бир анализ кылып туруп, тандап туруп анан барыш керек. Ошонго биз үйрөнүшүбүз керек, урматтуу мекендештер. Эмесе биз эч качан эртеңки мамлекеттин тагдырын чечүүчү адамды алып келе албайбыз. Чечүүчү депутаттарды шайлай албайбыз. Ошондуктан бардыгыбыз бир билек, бир тилек болмоюнча биз эч качан эртеңки мамлекетибиздин эмесин аныктай албайбыз. Тажрыйбалуу адамдын келишин аныктай албайбыз. Биздин максатыбыз эле бир. Мен кечээ ушул топко кошуларда угуп алып, анан сүйүндүм. Мен дагы şu barayın, men dagı şu salımımды koşoyun. Yok degende maraldık bolmasa dagı, materialdık bolmasa dagı maraldık salımımды koşoyun. Men dagı şu har bir adamды, men dagı bir 50-60 adamды ündösöm ушундай bir эртеңки анықтоочу тандоону үйрөнсөк деген нерсени үйрөнүп келдим да, ошо айтып ойлоп келдим şu немеге. Кайдыгер болбошубуз керек эч качан. Мына азыр уруп тууганыбызды, жора жолдошторубузду бардығын керек ушуга үндөш керек. Анан аларды үйрөтүш керек. Биздин система управлениябызды түк тамырынан жоюш керек да башка система управления кылышыбыз керек. Система управления дегенди билесиздер да. Бул
структура государство туурабы? Мамлекеттин түзүлүшү. Мына сиздерге бир жалпак тил менен айтып берейин. Мамлекеттин түзүлүшү биздики парламенттик форма правления азыр. Эми койчу көп болсо кой арам өлөт, билесиз. Бири-бирине ишенип жүрүп, койлор каралбай калат деген нерсе. Анан алиги Адахан Кимсанбаевич айтат эле. Ар бир выступлениясында айтып жүрөт. Шордуу элге 1000 башчы, өсөр элге 1 эле башчы деп. Мен семьямда мен айткан дегеним деген болбосо тартипте болбойт. Ал жер өспөйт да өнбөйт да. Мына биз семья бирле семья мамлекет бул. Бул мамлекет деле ошондой. Эртең системабыз өзгөрбөсө, бир адам татыктуу адам башкарбаса, татыктуу кадр келбесе, татыктуу адамдар адилеттүү болбосо, биз оңолбойбуз. Аларды ким шайлайт? Мына биз шайлайбыз. Биз биринчиден биз өзүбүздүн тандообузду билишибиз керек, үйлөнүшүбүз керек. Жаныбыздагы, жандарыбыздагы айтышыбыз керек. Токто, сен каяка баратасың? Сен бир анализ кылышты үйрөндүңбү деп. Анализ кыла албайбыз, тандай албайбыз. Эртеңкини ойлоп коюп атабыз. Кайдыгер болуп коюп атабыз. Ошондуктан ушинтип жүрөбүз. Урматтуу эжекелер, мына акалар ушундай да. Анан азыркы жаштарда мына мен дайым эле айтам. Мен дагы жетекчи болуп иштегем. Мен жетекчи болуп иштеп, колумдагы балдар, институт бүтүп келген балдар жазсаң 1-класстын почерки. Отчётту кыла албайт. Анан кантип билим болсун, институт бүтүп келген балдар. 7-8 класста окуган өзүмүн кызым şu 1-2 жолу көрсөтүп, кылчы кызым ушуну десем ошону жазайт. Үйрөтүш керек, окутуш керек, жаздырыш керек. Biz ilgari institut okuganda, teknikумда окуганда реферат үчүн бир неделе чуркайт элек. Кимин институт бүткөн болсоң, билесиңер. Курсовой жазыш үчүн 1 айлап кылат элек. Библиотекаларга чуркайт элек. Материал табат элек, окуйт элек. Анан изилдеп анан кылат элек ошону. Китептин алабыз. Азыр ким китеп окуйт, билесиздерби? Эч ким окубайт. Компьютер немени по телефонду бир баса чыгат экен, мынау экен деп коет. Болду, анын башында жок, калып атат. Китеп окусак анан бир нерсени билебиз. Ошон үчүн тандоону билишибиз керек. Биздин максат көбөйүшүбүз керек, урматтуу мекенибиз. Көбөйүш керек. Эртеңки мына көз ачып жүнгүчө шайлоо керек. Ошого бир тартыктууну шайлаганга, тандоого үйлөнүшүбүз керек да, ошол адам менен барыш керек. Анын үчүн бардыгыбыз бир билек, бир тилек болсун. Анан барабыз. Эмесе биз эртеңки мамлекетибиздин тажрыйбалуу адамын аныктай албайбыз. Отургул. Рахмат. Көңүл бурганыңыз үчүн рахмат. Суроо болсо берсеңер, жооп бере берем. Дагы акылдашабыз десеңер, дайым кеч отуруп акылдашабыз. Hazır. Süйлөп бүтсүн анан бере суроолор. Hazır endi sizde elimizde. Суроолор бар. Урматтуу жамаат, урматтуу ушу улуу көчмөн элинин урпактары, баарыңыздар ушу биздин уюштурган топко келип биз өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуп отурганыңыздарга биринчиден баарыңыздар менен ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху деп учурашып алайын. Андан соң мындан кийин мен айтайын, бул кечени ушу күндү уюштурган, бул идеяны биринчи жараткан биздин ушу Мукарам эже, ушу биздин маңдайыбызда отурат. Мукарам эженин идеясы эле. Ошол идеяны ошол бир группа бар. Ошонун ичинен бул эжекем идея чыгарган. Ошол топ, жамаат өздөрүнчө бир акылга келишип, ошонун уюштуруучусу Канат. Ооба. Кел, Канат чакыр. Бул жак Канат мырза. Кел. Иним ошол идеяны текке кетирбестен ар бирине туура түшүндүрүп кандай эмелер болду, каршылыктар болду. Ошолорго да карабастан максатыма жетем, мен ушул элди бириктирип, менге болушунча күчүмө аракет кылам. Ака деп мага айтты.
мен эч нерсесине да аралашпадым. Мына ушул келип, ушул эжекемдин идеясы менен ошону ушуну угаткан мына жамаатка да мен чоң ыраазычылыкты билдирип, биринчиден баарыңыздарга чоң таазим этебиз эже. Рахмат дейм. Аман болуңуздар. Рахмат. Азыр Адамның башындағы біріктіруші үшін өте Ошону қиын. айтам, мына азыр чындыгында эле 3 адамды бириктириш өзү Өтө чоң кыйын. эле бир проблема да. Молодец, ушунча рахмат. адамды бириктирип, ушуларга ушу эжеке менен ушу канатинин баштаган жамаатка чоң рахмат биринчиден. Анан кийин ошол күн ушундай күнгө келип калыптыр. Бизден да ушунда Кыргызстандан чыгып аткан эң орчундуу проблемаларды көтөрүп, эң ажыдарлар менен урушуп жатып, биздин мына Улан Сегизбаев деген инибиз кайтыш болуп кетти. Ошонун мезгилине келип биз буга да чоң Куран окуп, соун буга багыштап, биз ушул Улан Эгизбаевдин үй бүлөсүндө жана ошол жерде иштеп жаткан Азаттык телерадио компаниясынын жалпы жамаатына биз бардык мигранттардын улуу көчмөндөр элинин урпактарынын атынан чоң терең кайгыруу менен көңүл айтмакчыбыз. Бар болуңуздар мына жерде келгениңиздер. Анан жана да ушул улан инибизге Аллахым күч кубат берип, жаткан жер жайлуу болуп, мен ишенем, мындан кийин дагы Азаттыкта бунун ишин улантып кете турган дагы чыгандар чыга берсин деп демекчимин. Рахмат. Қанатқа дуа бергендер. Қалған жамаатны мүгәремежеге Ысыгында. uyushturgan жамааттарга bir pata berip koyalım ушундай. Ушундай адамдар дагы көбөйсүн деп туруп. Эң туура сунуш. Мукарамеже канат. Канат. Мүгәремеже туруп келиңиз. Gel. Kanat. Gel kanat. Bir bata verip koy kanat gel. Ооба, bir bata berip koyalım. Ооба, kanatiga эң туура сунуш айтты. Туура. Ысыгында бата берели. Аксакалдардан ким бар экен abi? Gel, mügəremeje gelin. Şu en uyuşturgan kılavarlar şular oldu, şularga aksakal Özünüz ile bata verip koyalım şularga. Ha. Bata beriңiz эми бара. Amin. Amin. Şu Kanat Murzaga, Mukarayim ayımga, жалпы эле 4-чү группанын жамаатына ушул жерде отурган баарынын атынан ыраазычылык билдиребиз. Жана ушул 4-чү группанын жалпы жамаатына уюштуруп аткан сиздерге жараткан Аллах күч кубат берсин. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун, баарыңыздар ден соолукта болуңуздар, үй бүлөңүздөр менен. Ошондой эле ушул жерде отурган баарыңыздардын үй бүлөңүздөргө чын ден соолук, uzun ömür каалайм. Тилеген тилегиңиздерди Аллах берсин. Көздөгөн максатыңыздарга жетиңиздер. Элдерибиз оң болсун. Кыргызстан болуп, Москвада жана Россияда бирден мигрант калбай баары Кыргызстанга барып өз жеринде тирилик кылып өз жеринен өсүгөн күнү Аллахым насип этсин. Amin. Amin. Rahmat. Mügəremeje rahmat. Sizin nemeğiniz köp. Ya uşul жерде да урмат деген жигитибизге Ana özünüz verin anda kerem. Özünüz ele aytыңыз. арта битте кылпак берип коюшкан. алдымга болдум. Жигитке пата бериңиз. Amin. Şu erteden beri şu kızmat kılıp жүргөн урматка, жана ушу менен кошуп жүргөн балдарга, кыздарга, кызмат кылып аткандарга ушу кыргыз деп багы бөтөн жерде жүрсө дагы жүрөгүндө Кыргызстанды жүрөгүнүн түпкүрүндө сактап, ата мекенин унутпай, ушу ата мекенин Кыргыз элинде кызмат кылган жигиттерибизге, кыздарыбызга ушу урматка ишине Кудай Таала uzun ömür versin, бакыт берсин, байлык берсин. Аллахым тилеген тилектерин берип көздөгөн максаттарына жеткирсин. Ушу урматтын ушул жерде кызмат кылып жүргөн Динара, башка кыздардын бала чакалары дагы, небере чөбөрөлөрү, Айпери, бардыгы небере чөбөрөлөрү да ошо кыргыз элинен кызмат кылган чыган жигиттерден болсун. Аллахым ошону насип этсин. Амин. Amin. Rahmat, rahmat.
Rahmat. Rahmat aka. Halkasından kızmat kıldın, malades. Yemeğe kanat eke, Qanday? kurat eke, dağımdan Qanday qilalım? Bizlerdi alıp, bunal şu ulan Egizbayevga emek qanday özüңүздөрдүн ой толгоо emeğingizler bolsa kamera barında kıskaça süйлөp emet koysanızlar kamera bar. Getirip mana jamatты общий туруп алып кыскача кылып. Bunday kılmaylı, o yaktan o yere koy. Sen az yemek basıp ketedin mi? O yaktan Birdenle koyuştuk. Yemesin, zıplam az taşlar birdenle koyuştuk. Gül koyganlar manzara qanday? gül koyгандар шартка koyгандар bu жака Öğretmesin, nazarını öyle mi versen o? Maklumiyetleri götürüp ne görüp lan? Gel gel. Çoğun alaka arkalar. Ayaklar duruyorsun, kollar neyle oturuyor Чындык деп жүргөн күнү түн, дүбүртү өчтү күлүктүн, акыйкат үчүн күрөшкөн. Кайра башла. Чындык деп жүргөн күнү түн. Шашпай, азыр баштагандан кийин бир секунда дем алып. Чындык деп жүргөн күнү түн, дүбүртү өчтү күлүктүн, акыйкат үчүн күрөшкөн, өмүрү соолду жигиттин. Пайда жок эми кейиштен, ажалы экен деңизден. Кудайым колдоп жай берсин, чын дүйнөдөгү бейиштен. Калбастыр иши уланбай, төрөлөр жигит уландай. Элине кызмат кылгандар, түбөлүк турат куландай. Sürekli tepeye oturuyor. Gülaydın dövüyorum. Çıkın hoca buradayım. Okuyor. Kırgız elinden çıkan ulu Ulanbek Egizbayev жаркын элесине арналат. Кайгырат элиң өзүңдү жоктоп, калгандай жашоо өзүңсүз токтоп, ата-энең менен балдарың калды, артыңдан ыйлап отодой боздоп. Азаттыктын бир астаны элең, акыйкат издеп тайманбай жүргөн, жортулдун анык жолборсу элең, жолунан качпай чындык деп күйгөн. Бактына элден бар болуп жүрсөң, болмоксун адам элиң бир бүк күткөн, аттың аярман чындыкка окшойт, өмүрү кыска жакшынын деген. Жашоонун жарык жылдызы элең, астында элдин бар болсоң эгер, ачыкка чыкмак арамдык канча, жемкорлор тойбой жеп жутуп келген. Акыйкат издеп ааламды кездиң, элиңди ойлоп көп кайгы жедиң, жак кетип өчкөн жылдыздай болуп, жашоого келдиң, кайрылбай кеттиң. Тагдырын ойлоп, эл үчүн күйдүң, ааламды издеп, чындык деп жүрдүң. Алтындай жаның, аңдыган ажал, уландай уулуң, алып бир тындың. Мен çoğunu sötkü tartalayın, çoğu tartalayın. Çoğu tartalayın. Çok rahmet. Değil mi? Soğanlar men sizlerмен барыңыздарга кошуп турамын. Базарда жетип Kalpak giygen jigitler, kalpak giygen jigitler, jol savunan kızlar bardığına çoğu sürekli çıkıyor.
Baykeler ulan bir koş. Bugün çoğunluk 500 gram. Ne lazım mı? Biri de senimiz elim vardı burası. Bul balanın nime öpkünü kırmızdım, tuttum mukmadım degeni kalkan çok. Eli ağam hiç kim kalkan çok. Biz çın yüreğimizden şunçalık mukaklanıp, umpanıp bu balanın çoğuttuğun bizim Kırgızstan'a ayvay çoğut oldu. Bunday bala türlü Kılımda yaralbay. Kılımda yaralbay, kılımda bala, kılımda yaralbay. Ulanların toptan beri caylı olsun, toprağı kurtulu olsun. Ondan başka ne var? Bunun yakınlarına, bunun bir tuğanına, bunun Kırgız elime, böyle karapayım toprağın kalkımızda savur kanat degenden başka menen aytalamız. İşimizde savur kılaylı. Bu okşuğun çıkan jigitlerimiz bularga ölümdü kim arab köptür? Ulanğa başkаны айтпай эле кой. Мындай чыган Кыргызда уланды дай чыган жаралбайт. Мындай жаралбайт кайталаңыз. Жаткан жери жайлуу болсун, топурагы тополуу болсун. Акыретте буга Кудайым жараткан Аллахым буну акыретте бейишинен жаркыраган төрүнөн гана орун берсин дегенде башка мындай айталам. Эми ушул жерде улуу кечүү баарыңыздар бүгүнкү ушул кече эмеге эскерүүгө келип убактыңыздарды жокко санагандарыңыздарга чоң рахмат. Улам бизге бул дүйнөдө 100 жылда бир келүүчү инсандардын бири эле. Каладагы дейинби, Кыргызстан өзүндөгү дейинби, биздин ар күнкү бир күткөн адамыбыз эле. Биз үчүн күн бир жарк этип, кайра жабылып бир түн болуп кеткендей сезилип калды. Айла жок экен. Дагы биз уландын келинчеги Кудай буйрса баласы бар экен. Ошол бир төрөлүп, уул болуп, уландын жолун улачуу болсун. Дагы аркасында калган азаттыкта болобу, башка эме тармактарда болобу биздин уучубуз куру эмес Кыргыздарда дагы Кудайым буйрса бир канча ушундай бир жакшы чыган инсандарыбыз чыгып калат. Ушул балабызды биз коргой албай калганыбызга башка иш мейли чындык баары бир жеңет. Биз ушунун жүрөгү баардыгыбыздын жүрөгүбүзгө ушунчалык сиңип калган экен. Ушунча адам улуу дебей, жаш дебей, кары дебей баардыгыбыз 6-7 күндүр өзүбүздү жаман кайгыда сездик. Эч нерсе эмес. Жүрөгүбүздү дагы бирибиз уланын жаткан жери жайлуу болсун, арты кайырлуу болсун. Мындан бияка жамандык, ушундай жаман кабарды укпай калайлы. Биз дагы чогулуп элибизге, журтубузга барайлычы. Биздин чоңдорубуз дагы бир жакшылык күндөрдү ойлонуп, ушундай талаа түздө жүргөнүбүздө биз үчүн дагы бир жакшы ниеттерди бир эме кылса экен деп ойлонолу. Дагы жакшылыктан үмүтүбүздү үзбөйлү. Кудайым ошол жагынан жай берсин, бейиши болсун. Ата-энесине, калган тууган уругуна сабыр. Амин. Эми урматтуу мекендештер, мындай да биз ушул жерде алыста жүрүп эстеп эскерүүнүн себеби эле биз алыста жүрүп, себеби ушул Кыргызстаныбыз ушундай оңолсо, ушундай жигиттер көбөйсө, жанагы коррупцияга баткандын баардыгы ушундай бир четтесе деген максат эле, экономикабыз оңолсо деген максатта биз да ушул чогулуп, ушундай балабыздын 21-кылымдын патриот коомдук ишмери 28 жашына чейин аябай чоң эмгеги менен мына дүйнөдөн кайтып отурат. Биз дагы ушунун жакындарына, ата-энелерине терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Биз дагы ушу максат менен эртең келечегибиз оңолуп, ушундай балдар көбөйсө экен, ушундай оңолсо экен деген максат менен жүрөбүз да бул жерде дагы. Ошондуктан дагы бир жолу мунун дагы калган урук туугандарынын бардыгы менен азасын тең бөлүшөбүз, биз дагы кайгырабыз. Мен ойлойм, мындай балдар биздин Кыргызстандан дагы чыгып калар деген
ümit tutturabız. Şişeler daha şundaylar. Şunday ballar da atçı çıkıyor. Ben pulga takip olmaday. Ben pulga takip olmaday. Фотографируешь, хорошо? И здесь, не, мне надо отправить. Жана бул эмелерге чоң ыраазычылык. Биз ошо терең айрылуу менен дагы бир ирет көңүл айтабыз. Жаткан жериң жайлуу болсун, топурак топ болсун. Мен şu ortasına bir aytım жаздым эде. Жаш өттү, жалының өстү, кайракка, чындыкты таап, ачыкка жайганылар. Акыйкат издеп, эжел жүргүлөр, өз жанынан мекенин сүйрөнүлөр. Мекендештер, урматтуу жердештер, биз уланды эскерип, уландын райына ушунча элдер кайгырып отурабыз. Биздин кайгыбыз Кыргызстаныбыздан аябай чоң жоготууга туш болдук. Жаткан жери жайлуу болсун, топурагы топ болсун. Уланын көрбөй кеткен жашын бир туугандары көрсүн. Ата-энесине сабыр, канат тилеп кетем. Кош бойлуу калган келини аман эсен көз жарып, уландын ордун толуктап, дайыма ошо уландай жакшы жигит болсун деп тилеп кетет элем. Анан бүгүнкү күнү келип, ушул жерде бардыгыңар катышып, жетилик экен. Алакан жайып, Куран окуп ата кылганыбыз бар да, ошол уланга багышталсын. Geldim varlam, haydi.